Мамлекеттик кадр кызматынын директору Маматалиев Балыкчы шаарында Мамлекеттик кадр кызматынын түндүк аймактык өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери менен жолугушту. Анда Мамлекеттик кадр кызматына жүктөлгөн милдеттер, анын ичинен Мамлекеттик кадр кызматын жана аймактык өкүлчүлүктөрдү реформалоо, кадр тандоодогу, окутуудагы, даярдоодогу бир катар тапшырмалар тууралуу талкуу жүрдү. Мындан ары мамлекеттик муниципалдык кызматка келүүдө талапкерлерге бирдей шарт түзүлүш керек экенин баса белгиледи. Ысык-Көл облусу боюнча, Нарын облусу боюнча райондордо көптөгөн мыкты элге мамлекетке кызмат кылам деген кадрларыбыз көп. Ошого бирдей шарт түзүп, бардыгына бирдей шарт түзүп, аларды окутуп, тарбиялап, резервке кошуп, анан мамлекеттик кызматка тартып, өстүрүп, жогорку деңгээлдеги мамлекеттик чоң жетекчи кызматтарга чейин алып бара турган система түзүлүп атат. Мамлекеттик кадр кызматынын түндүк аймактык өкүлчүлүктүн жетекчиси Нуркул Алдаяров Мамлекеттик кадр кызматынын директоруна тестирлөө борборунун филиалдары тууралуу кеңири маалымат берип, Балыкчыдагы тестирлөө филиалынын азыркы абалы менен тааныштырды. Белгилей кетсек, бул имарат Ысык-Көлдү өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен оңдоп түзөөдөн өткөн. Ысык-Көл областынын өнүктүрүү фондунун жардамы менен 530 миңдик акча менен ремонт жасап алдык. Бул болсо Балыкчы шаарындагы соцфонддун зданиясы болуп эсептелет. 3-чү этажында 184 метр квадрат имараттын ичинен алдык. Ремонтту болсо өзүңөр көргөндөй мына жасадык. Азыр болсо ошо биздин түндүк аймактык өкүлчүлүктө 11 кызматкер иштейт. 11 кызматкердин ичинен 2 кызматкер Каракол шаарында, 2 кызматкер Нарын шаарында, калганы ушу Балыкчы шаарында. Эми азыр биздин кызматкер үчүн минимальный атайы орундарды даярдап иштөөгө мүмкүнчүлүк алдык. Ошондой эле ар бир шаарыбызда бирден борбордук центр борборлору бар, тестирлөө борборлору. Маматалиев Мамлекеттик кадр кызматынын түндүк аймактык өкүлчүлүгүнүн кызматкерлерин мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен тыгыз байланышта болуу тапшырмасын коюп, мамлекеттик жана муниципалдык кызматка активдүү демилгелүү жаштарды, ошол эле учурда жогорку деңгээлдеги билимдүү адистерди тартуу зарылдыгын билдирди. Кадрларды тандоодо, кадрларды окутуп, өстүрүп, кайра даярдоодо буга чейинки болуп келген терс көрүнүштөрдү жоюу, коррупцияны жоюу жана тууган урук, куда сөөктөр деген алыстап туруп, баардык жерлерде конкурстук комиссиялардын курамын толугу менен кайра түзүп чыгып, андан кийин ушул жаштардын арасынан мамлекеттик кызматка келем дегендерге, муниципалдык кызматка келем дегендерге, анан бир топ элибизде дагы жакшы кызматтарды иштеп, акыркы мезгилде четте жүрүп калган, ар кандай саясий себептер менен, башка кандайдыр себептер менен туруп калган мыкты адистерибиз бар, көп жылдык тажрыйбасы бар, жетекчи кызматтык тажрыйбасы бар, репутациясы таза адамдар. Ошолордун баарын кайра каалагандар болсо, мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка тартуу багытында иш алып бармакпыз. Белгилей кетсек, Ысык-Көл жана Нарын облустары боюнча Балыкчы, Нарын, Каракол шаарларында тестирлөө борборлорунун филиалдары иштейт. Конкурстук комиссияларда документтери кабыл алынган бардык талапкерлер географиялык жайгашкан ордуна карата аталган шаарлардагы тестирлөө борборунун филиалдарына негизги жана предметтик тесттерди тапшыруу үчүн жиберилет. Мындан ары да түндүк аймактык өкүлчүлүк өлкөнүн туруктуу өнүгүшү үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын коом менен өз ара байланышын күчөтүү үчүн кызмат кылаары белгиленди. Айнура Орозобекова, Сталбек Самончиев, Ысык-Көл жаңылыктар кызматы үчүн Балыкчы шаарынан.